Navoiydan. Из Кыргызстана. Караганда. Из Армении. From Hungary. From Turkey. Из Астаны. Из Армении. Нурсултан Эшперов Борбор калабыздагы Газпром билим берүү мектебинде 10-класста окуйт. Ал жакын арада өткөн математика боюнча Ташкенттеги эл аралык олимпиадада күмүш медаль алып, дүйнөлүк олимпиадага даярданып жатат. Олимпиадасы бронза медаль. Кыргыз Республикасына жол алмакта. Олимпиада 2 күн болду. Ар бир күндө 4,5 саат, 3 маселе болчу. Ар бир күндө. Анан ошол олимпиаданан мындай 4 тема бар да. Теория чисел, алгебра, геометрия жана комбинаторика деген темалар бар. Ал эми Сейит Рыскулов аталган мектептин 10-классында билим алып келет. Олимпиадага барган балдар менен катарлаш даярданып, күмүш медальга жетишкен. Аталган сынак алгачкы жолу уюштурулуп жаткандыктан кызыгуу жаратканын айтат. Олимпиада ТАСИМО в этом году проходила в первый раз. Ташкентте өткөн ТАСИМО олимпиадасы бул жылы биринчи рет өткөрүлүп жатат. Андыктан бизде ал жакта эмне суроолор күтүп жаткандыгы бизге табышмак болуп, абдан кызыгуу жаратты. Ал эми сынактын жүрүшү туурасында айта турган болсом, мыкты деңгээлде өткөрүлдү жана мени канаттандырды. Мага жакты дегенимдин биринчи себеби катары бул олимпиадада медальга ээ болгонум. Ал эми экинчи себеби баардык тапшырмалар өзгөчө түзүлүп, билбеген нерселеримди билип алдым деген пикирдемин. Ал эми ар бир олимпиадага барган учурда ар өлкөдөн келген катышуучулар менен таанышып, дайыма жаңы досторду таап келип, ар дайыма байланышта болобуз. Ташкентте өткөн эл аралык математика олимпиадасына 10 өлкөдөн 300дөн ашуун окуучулар катышкан болсо, Кыргызстандын атынан 7 окуучу катышып, жыйынтыгында 3 күмүш, 4 коло медаль алганга жетишкен. Аталган окуучуларды эл аралык олимпиадаларга Мамат Ишматов даярдап келет. Олимпиада 4 күн ичинде өттү. Өзү негизги максатыбыз ушул олимпиадада суроолорду чыгарыш үчүн барганбыз. Биз себеби бизге айтылган, ошол күчтүү аябай мындай күчтүү тренерлер, дүйнөдөн тренерлери суроолор жөнөтүшөт. Ошол деңгээли аябай күчтүү болот депчи. Негизи ошондой эле болду. Бизден ошол Иран, Словакия, Азиядан көп суроолор келди. Ошол окуучулар ошол 2 күн олимпиаданы жазышты. Биз негизи ошол 10-11 класстар окуучулардын арасынан окуучуларды тандап барганбыз. Өзү биздин улуттук олимпиаданын акыркы этабынын жеңүүчүлөрүнүн арасынан ошол 10 класстар жана резервден 1-2 окуучу барды. Кээ биркилер бара албай калды, орто жазган себебинен. Анан 3 класстан баштап 9 класска чейин да окуучулар барды, бирок алар өздөрү регистрациясын өздөрү өтүп, өздөрү катышып келишти. Аталган олимпиададан тышкары Балкан олимпиадасына аталган мектептин 8 класстын окуучусу Бобрус Ян катышып, күмүш пайга алууга жетишкен. Балкан олимпиадасы Болгария өлкөсүндө өтөт. Аталган сынакка математика боюнча дүйнөнүн булуңгурчундагы өлкөлөрдүн мыкты делген окуучулары келет. Андыктан алардын арасында тең тайлашып алдыга озуп, күмүш байгеге ээ болуу мен үчүн абдан сыймык жана жетишкендик деп эсептейм. Ал эми мени менен чогуу барган балдардагы курголго кайтып келишкен жок. Алар коло медаль алышты. Тактап айтсам, Эшперов Нурсултан, Сейит Рыскулов жана Нурдөөлөт Капаровтар. Балкан олимпиадасына 25ден ашуун өлкө катышууга кызыктар болсо, Кыргызстан 2017 жылдан тартып катышып, 2024 жылга чейин 3 гана медаль алууга жетишкен болсо, быйылкы жылдын эсебинен 4 медаль менен толукталып, жалпы саны 7 медальга жетти.